Биз азыр Түп районуна караштуу Шаты айылындагы Дөөлөтбак Молдогазиев атындагы жаңы мектептин ачылышына келдик. Айылдагы буга чейинки эски мектептин авариялык абалга кептелип, жаңы мектепти ачуу муктаждыгы келип чыккан. Дал ушул мектеп 2024-жылы курулушу башталып, бүгүн ачылыш аземи болгону турат. Дал ушул мектеп 2 кабаттан туруп 225 окуучуга ылайыкталган. Артыкчылыгы катары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн шарттар түзүлүп, лифт орнотулганын байкасак болот. Шаты айылындагы мектептин эски имараты 1965-жылы курулуп, 9 кичи корпустан турчу. Имараттын эскилиги жетип, авариялык абал жаралган. Мындан улам жаңы билим уясын куруу зарылчылыгы пайда болуп, курулушу толугу менен аяктады. Бул мектеп биздин айыл үчүн, эл үчүн, окуучулар үчүн абдан жакшы белек болду. Ушул мектепте 225 орунду мектеп, 330 бала окуйт. Мектеп жамаатында 25 мугалим эмгектенет. Бул мектеп бардык заманбап талапка ылайык салынды. Бул мектепте 3 атайын бөлмө класстар каралды. Алар физика кабинети, химия кабинети, анан информатика кабинети акыркы заманбап стандарттештирилген техникалар менен жабдылды. Билим уясында 16 окуу кабинети, 8 даараткана, спорт залы, концерттик зал, ашкана, китепкана, медициналык кабинет, атайын жабдылган физика жана химия кабинеттери бар. Бул эң оболу окуучулардын толук кандуу билим алуусуна шарт түзөт. Өзүбүздүн айлана чөйрөсүнүн болуусундугун тартуу үчүн биз пейзаж деген теманы өткөнбүз. Азыркы мектеп абдан жакшы болду. Спорт залына кирип ойноп атабыз. Шарттар аябай көп, лифти да кошулду. Аябай жаңы, болдору дагы аябай жаңы болду. Классыбыз кенен, жарык, жылуу, аябай жылуу. Имараттын аянты 2336 метр квадратты түзүп, 225 окуучуга ылайыкталган. 2 кабаттуу имараттын кенен жарык окуу класстары билим алуу жана чыгармачылык менен алектенүүгө идеалдуу шарттарды түзөт. Ар бир класска рекуператорлор орнотулуп, сапаттуу аба алмашуусун камсыздайт. Жаңы мектеп абдан жакшы салынган экен. Биз өткөндө келип таанышып, неберелер менен көрүп, эметип кеттик. Замандын талабына ылайык салыныптыр. Бүт бардыгы, класс кабинеттердин бардыгы жылуу, андан сырткары актовый залы, спорт залы, андан сырткары ар бир кабинеттерде жылуу суу, муздак суусу менен камсызданган экен. Бул болсо балдардын келечегине тазалык жагынан санитардык нормага жооп берет экен. Эң негизгиси бардык жаңы жабдыктар менен жабдылган экен. Заманбап интерактивдүү доскалар, андан сырткары компьютерлер, ошондой эле бүт мектептин ичинде видео көзөмөл бардыгы талапка ылайык жасалган экен. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан Эрик долбоорунун алкагында Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен Ысык-Көл облусуна 5 мектеп жаңыланат. Алардын ичинен 2 мектеп пайдаланууга берилди. Дагы 2 мектепте курулуш иштери жүрүп жатат. 1 мектеп боюнча долбоордук сметалык документациясын даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Долбоордун негизги максаты бул сейсмоустойчивый, сейсмо туруктуу мектеп салышыбыз керек. Анан энергия үнөмдүү, анан бүгүнкү күндө заманга ылайык шарттарды, санитардык шарттарды түзүп берүү. Бул мектепти долбоорлоодо биздин акыркы Кыргызстандагы иштелип чыккан сейсмикалык нормалардан тышкары Дүйнөлүк банктын рекомендациясы менен атайын шарттар иштелип чыгып, кошумча дагы международный требованиялар кошулган. 151 миллион 100 миң сомго бүтүрүлдү курулуш. Бул бага ушул мектеп сырткы оюн площадкалары, сырткы ограждениялары, мектептин өзүнүн баягы очной сооружениясы, анан мектептин ичиндеги мебелдер, ичиндеги лифт полный ушу сумманын ичинде камтылган. Мекеменин артыкчылыгы катары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын муктаждыктарына ылайыкташып, пандус жана лифт орнотулду. Желдетүү системасы менен катар резервдик электр генератору бар. Бул электр жарыгы өчкөн учурда окуу процессин үзгүлтүксүз улантууга мүмкүндүк берет. Имараттын короосу дагы көрктөндүрүлүп, видео байкоо системасы коюлуп, инфратүзүм орнотулду. Эми бул мектептен мыкты окуучулар чыгып, бир катар ийгилик жаралат деп көпчүлүк үмүт артышат. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары, Түп району.